Саламатсыздарбы урматтуу телекөрүүчүлөр, ошондой эле жалпы бүтүрүүчүлөр, мугалимдер жалпыңыздардын акыркы коңгуроо 2020 кечеси менен сиздерди куттуктайбыз. Дал ушул жылы бүтүрүүчүлөр үчүн, жалпы эле мектептеги мугалимдер, окуучулар үчүн унутулгус жылдардан болду деп айтсак жаңылышпайбыз. Анткени аралыктан окуу дагы өзүнүн бир таасирин тийгизип, бул дагы болсо бир жакшылыктын жышаны деп айтсак болот. Ал эми биздин студиябызга коноктор келген, конокторубуз менен тааныштыра кетсек. Саламатсыздарбы? Алгач эле Жалал Абад облустук Усулдук билим берүү борборунун жетекчиси Акылбек Токтосонов агайыбыз, ошондой эле Жалал Абад шаардык билим берүү бөлүмүнүн башчысы Ырысбек Калчаев агай. Саламатсыздарбы? Саламатсыз. Мынакей акыркы коңгуроону дагы аралыктан өткөрүп алдыңыздар. Кандай болду? Кандай өзгөчөлүктөр, ошондой эле кызыктар дагы болсо керек? Мына биздин областыбызда 474 жалпы билим берүүчү мектеп бар. Ушул мектептерибизде 238 миңден ашык окуучу окушат. Ушул окуучуларыбызга областыбыз боюнча 15 миңден ашык мугалимдер таалим тарбия берип келишти. Анан өзүңүздөргө маалым болгондой, быйыл өзгөчө кырдаал болду. Бирок ушул өзгөчө кырдаалга карабастан, ушу райондордогу, шаарлардагы өзгөчө айылдагы мектептерде, шаарда мектептердин мугалимдери мындай бир өздөрүн жоготпостон ушул аралыктан окутууну колго алышты деп. Мындай тактап айтканда 8 апрелден баштап мына 30 майга чейин бардык мугалимдер окуучуларды аралыктан окутуп келди. Мат агай, кийинки суроо сизге болсун агай. Мынакей бүгүн азыр акыркы коңгуроону дагы аралыктан өткөрүп келип жатасыздар. Кандай болду, кандай өткөрүп алдыңыздар? Ошондой эле аралыктан билим берилип келгени менен баягы окуучуларга мындай билим алууда терс таасирин тийгизбеди деп айтсак да болот. Анткени ошол эле учурда жетишкендиктериңиздер дагы бар экен, ушул боюнча дагы тактала кетсеңиз. Бүгүнкү күнү мына акыркы коңгуроону биздин дагы ушу шаарыбыздагы 20 мектепте өткөрүп алдык. Кудай кааласа баары тең жакшы. Быйылкы жылкы акыркы коңгуроонун өзгөчөлүгү бул онлайн режимде болуп атат. Жана ошондой эле аралыктан окутуу менен биз быйылкы окуу жылын жыйынтыктадык. Аралыктан окутууда жогоруда айтылгандай биринчи кичине көйгөйлөр башталганы менен кийин ал көйгөйлөрдүн баары тең четте калдык десек биз жаңылышпайбыз да. Аралыктан окутууда ушу шаардык билим берүү кызматкерлери, жалпы жамаатыбыз менен ушу окуучуларга болгон өзүбүздүн жардамдарыбызды көрсөттүк. Жана ошондой эле Zoom, WhatsApp, Instagramдар аркылуу дагы биздин мугалимдер ушу окуучулар менен аралыктан байланышып, алардын түшүнбөгөн суроолоруна жооп берип, жаңы тапшырмаларды берип, ошолор менен мындайча айтканда эртеден баштап кечке чейин иш аткарды десек жаңылышпайбыз да. Бунун эң кызыктуу жагы, айта турган болсок, мына өзүңүздөр дагы социалдык тармактардан көрүп күбө болдуңуздар. Биздин окуучуларыбыз өзүнүн мектебин сагынды, эжекелерин сагынды. Ошондой эле өздөрүнүн сагынычтарын ошо WhatsApp аркылуу дагы жакшынакай кылып эжекелерине жөнөттү. Айта турган болсок, мына башталгыч класстын окуучусу эжекесин сагынып, эжеке мен сизди сагындым, мектепти сагындым. Мен апам сиздей кылып сабак бере албайт экен деп өзүнүн дагы баягы сүйүнүчүн, баягы кусалыгын айтып атат да. Бул болсо да ошо биздин окуучуларыбыздын мектепти жакшы көргөндүгүн байкасак болот. Рахмат. Негизи эле баягы жылда ошол окуу жылы аяктаар алдында өзүңүздөр дагы баягы мектепке барып, окуучуларды көрүп, мугалимдерди жакындан көрүп, окуучулук кезге кайтабыз, өткөн күндөр эске түшөт дегендей. Бул жолу мына ушул аралыктан болгондугуна байланыштуу мектептерде мындай нерселер болбоду. Бирок ушул жерде сиздер дагы окуучулук кездериңиздерди эстей кетпейсиздерби? Окуп жүргөндө кандай кызыктар болгон, же болбосо иштеп жүргөндө мугалимдик кесипте дагы кызыктуу окуялар болуп калат? Деги эле акыркы коңгуроо дегенде сиздердин көз алдыңыздарга эмнелер келет? Кандай кызыктар келет? Эми бул акыркы коңгуроо чын эле 11 жыл окуган окуучунун жалпы эмгеги болуп эсептелет да. Анан бул акыркы коңгуроодо ушул окуучусун, окуучу баласын же окуу кызын ушул 11 жыл тарбиялаган ата-эненин, ошого билим тарбия берген мугалимдер жыйынтыгы да. Бул мындайча айтканда эң бир бактылуу учур да. Себеби бүткөн окуучу кыз же бала ушул турмуш жолун өз алдынча аттанат. Ата-энеси менен макулдашып, мындай бир кесиптин ээсин тандайт дегендей да. Бул эң чоң бактылуучулардын бири деп эсептейм мен. Албетте. Агай, сиздечи кандай кызыктуу окуялар болгон, эмнелерди эстеп мындай күлүп каласыз? Акыркы коңгуроо дегенде мен жылда ушул өзүмдүн ушу мектепти аяктап аткан күндү эстейбиз. Ошо менен эле биргеликте мына убакыт өттү. Биз аяктагандан бери мына 32 жыл болуптур.
32 жылдан бери бизде дагы ушул акыркы коңгуроодо мына салт болуп калгандай биз мектептерден барып кабар алабыз. 10 жылдык, 20 жылдык дегендерди. Бир четинен мектеп менен коштошуу болсо, экинчи четинен бул ошол эле мурдагы классташтарыбыз менен жолугууну элестетебиз да. Бул өзүнчө кызыктуу, өзүнчө сыймыктуу нерсе. Анан акыркы коңгуроо мезгилинде дагы көптөгөн кызыктуу биздин мезгилибизде дагы атайын аяктоо кечелери өткөн. Ошолордун баардыгы тең бүгүнкү күнү көз алдыбызга келип элестетет. Биз дагы үйдө баягы балдарды же болбосо жаш кичинекейлердин даярданып жатканын көрүп, айрым учурда мугалимдерге кайрылып, качан баштайбыз же кандай болот, ушундай кызыктуу нерселер болдубу? Мисалы, сиздердин деле атайын WhatsApp группаларыңыздар бар ошондо. Эң жакшы суроо бул чындыгында өтө кызыктуу болду. Айта турган болсок, ар бир биздин мугалимибиз өзүнүн үйүн мындайча айтканда мына сиздердин телестудиядагыдай кылып, атайын класс кылып жасап, ошол жерге өздөрүнүн доскаларын кадап, онлайн режимге даярдык көрүп, өздөрүнүн телефондорун, өздөрүнүн компьютерлерин ошо видео байланышка түзөп, баардык нерсени кылды да, мындайча айтканда режиссер дагы болду. Өзү актер дагы болду. Өзү алып баруучу дагы болду, өзү мугалим дагы болду. Мындайча айтканда биздин мугалимдер өзүнчө дагы бир кесипке ээ болду десек жаңылышпайбыз. Анда келиңиздер, сиздерге акыркы эркин микрофонду берели. Ошол бүтүрүүчүлөрүбүзгө куттуктоолоруңуздар болсо айтып койсоңуздар. Кымбаттуу 2019-2020 окуу жылынын бүтүрүүчүлөрү, урматтуу мугалимдер жана ата-энелер. Бардыгыңыздарды 30 май акыркы коңгуроо азем салтанаттары менен куттуктаймын. Өзгөчө областыбыздагы 9000ден ашык бүтүрүүчү бар. 11 класстарды бүткөн окуучуларыбыз бар. Булардын бардыгын ушул самал менен куттуктайм. Ошол менен бирге бүтүрүүчүлөрдүн алдында чоң жоопкерчилик турат. Бул алдындагы мамлекеттик жыйынтык аттестацияларын тапшыруу, ошондой эле жалпы республикалык тестти тапшыруу турат деп. Ушул жалпы республикалык тесттин жыйынтыгы боюнча жогорку баллдар алгыла, буюрса алтын сертификатты алгыла. Анан өзгөчө айтайын дегеним, ушул бүтүрүүчүлөрдү окутуп тарбиялаган мугалимдерди өзгөчө айтып кетейин деп атам. Себеби аралыктан окутууда жалпы областыбыздын, жалпы республикабыздын мугалимдери өздөрүнүн чын эмгегин, ден соолугун, чымыркаган эмгегин аяган жок да. Анан баягы сөз бар. Адамды адам кылып тарбиялоого бүт өмүрүн, тажрыйбасын, ден соолугун арнаган мугалимдерге таазим дейт. Ушул республиканын бардык мугалимдерине мен таазим этемин деп. Ошол менен бирге бүтүрүүчүлөргө, мугалимдерге, ата-энелерге ушул чың ден соолук каалайм, турмушуңда бакубатчылык болсун. Бүтүрүүчүлөргө ак жол каалаймын, өздөрүнүн каалаган кесибине ээ болуп, турмушта өз жолун табышсын. Кымбаттуу бүтүрүүчүлөр, урматтуу ата-энелер, бүгүнкү акыркы коңгуроо аземи менен чын жүрөктөн Жалал Абад шаардык билим берүү бөлүмүндө эмгектенип жаткан педагогикалык жамааттын атынан, жеке өзүмдүн атымдан кызуу куттуктаймын. Урматтуу бүтүрүүчүлөр, сиздер 11 жыл бою өзүңүздөрдүн окуп жаткан мектебиңиздердин, шаардын намысын олимпиадаларда, спорттук мелдештерде коргоп келдиңиздер. Мындан ары дагы алдыда койгон максаттарга жетишиңиздерге тилектешпиз. Рахмат агай сиздерге убактыңыздарды бөлүп келгениңиздер үчүн. Мынакей жогоруда айттыңыздар, ата-энелердин дагы билим берүүдө орду быйыл чоң болду деп. Ал эми биздин кесиптешибиз дал ошол ата-энелердин үйүнө барып кабар алып келди. Анда кесиптешибиз менен байланышып көрөлү. Роза, саламатсызбы? Саламатсызбы, Жумагүл? Мынакей биз азыр студияда айтып жатабыз, быйылкы жылы окуучуларга билим берүүдө ата-энелердин дагы орду чоң болду деп. Деги эле биз сизден суралы жана чогуу көрөйлү деп турабыз. Кандай кызыктуу окуялар болду? Мына ошол аралыктан билим берүүдө ата-энелер кандай балдар менен чогуу билим алып жатышат, аларга эмнелерди үйрөтүп жатат? Чогуу көрсөк. Ооба, азыркы учурда биз дагы мына ушул онлайн окутуу негизи кандай жүрүп атат, мыкты окуучунун алдына келип калган учурубуз. Андыктан биз менен чогуу болсоңуздар, кандай кызыктар болуп атат онлайн окутууда. Биз менен чогуу билсеңиздер болот. Саламатсызбы эже, кандайсыз? Келиңиздер. Онлайн окутуу тууралуу билейин деп келдик. Как раз ошо онлайн окутууду окутуп эле сабакка келдик. Азыр биздин кичинекей мыкты окуучубуз азыркы учурда Жаннат өзүнүн
сабагын даярдап жаткан учур экен. Саламатсызбы Жанат? Кандайсыз? Онлайн окуу жакшыбы? Ооба. Кандай болуп атат? Негизи күтүүсүздөн болду, кантип үйрөндүң, сабак даярдоо кандай кыйынчылык жокпу? Кыйынчылык жок. Жөн эле сабак аткарабыз. Мектепте аткаргандай эле экен, просто үйдө отуруп аткарабыз телефон аркылуу. Негизи Айжан эже ушундай онлайн окууду баарыбызга эле күтүүсүз келди. Жетти уктасак түшүбүзгө кирбеди. Эми мындай уюлдук байланыш менен окуп калабыз деген түшүнүкчү. Ата-энелерде кыйынчылык болгон жокпу? Себеби дегенде бир үйдө жок дегенде бир 3-төн 4төн окуучу болот. Смартфон талаш дегенде ушундай кызыктар болуп калат дегенде кандай болот атат? Башында кандай болот экен, онлайн окутуу болот дегенде кандай болот экен деп баарыбыз эле чочуладык. Анан ошол телефон талаш болбой койгон жок, болду. Ошол эки атасы экөөбүздүн телефонубуз менен эки кызы иштеп атты. Анан айласынан дагы бир телефон алганга туура келди. Себеби биз үчөөбүз 3 бала окуйт да. Бирок биз ойлогондой кыйынчылык болгон жок. Биз ойлогондой кадимкидей баягы эжекелердин күчтүүлүгүнөнбү, ким билет, сабакты кадимкидей эле ошол класстагыдай эле аткарып атышты да. WhatsApp'та деле тынбай кайтарым байланыштар болуп атты, берилген суроолорго жооп беришип атты. Билбейм, биз үчүн өтө деле кыйынчылык болгон жок. Же кыздарым жакшы окуган үчүнбү, билбейм, жакшы эле болуп атты. Сон булар кадимкидей тапшырмаңды сен WhatsApp аркылуу же болбосо кандайдыр бир интернет аркылуу жөнөтөсүң да, сага кандай баа беришет ошондой эжекелер? Жакшы, 5 деп беришет. Эжекенин личкасына сабактарыбызды аткарып, эжекенин личкасына жиберебиз. Эжекебиз болсо ар бирибизди баалап чыгат. Мен көбүнчө эле 5 деген бааны алам. Өз негизи сабакта кандай окуйсуң? Мектепте 5кеби же 4 дагы барбы? Кээ бирде 4 алам, анан кийин көбүнчө 5. Азыр үйдө окуганда кандай көбүнчө аракетиң жакшы болуп атабы же мектепти сагынып атасыңбы? Мектепти сагындым, бирок үйдө деле жакшы окуп жатам. Мектепте окугандай эле окуп жатам да. Ошол башында мугалимдердин дагы өзүнүн түйшүгүн ата-эне сезди да бүгүнкү күндөчү. Мугалимдердин демек баалуулугун мындай өзүңүздүн сөзүңүз менен айта кетпейсизби? Демек алардын да мээнети көчөп, буларды тамга таанытып дегендей аламга бир чоң адам кылып жөнөтүшөт да. Алардын баалуулугу канчалык экен? Мен өзүм кесибим боюнча мугалиммин, 11 жылдык стажым бар да. Ошон үчүн мен мектепте мугалимдердин түйшүгүн эң сонун түшүнөм. Бирок мен эмнени дагы жакшы түшүндүм, бул онлайн сабак өтүүдө мугалимдерге өтө күч келди да. Ар бир окуучуну баалап, аны личкасына жөнөтүш, бир эле баа коюшкан жок алар. Ар кандай смайликтарды кошуп жөнөтүп атышты, окуучунун баягы духун көтөрүп атышты да. Анан ошону менен бирге мен эң ушул 9-мектептин мугалимдерине рахмат айтам. 3 кызым окуйт, үчөөнүн тең эжекеси күчтүүбү же мектеби негизи мугалимдери күчтүүбү, баягы жакшы окутуп атышкан үчүн буга чейинки сабакты жанагы класста жакшы окуткандыгы үчүн гана мондой онлайн сабакта кыйналышпады да булар. Кадимкидей телесабак бүткөндөн кийин эле эжекелери суроолорду кадимкидей берип баштайт. Анан булар баягы даяр адамдай эле жооп берип баштайт. Анан мындай мезгилде окуучулар терилип калмак да. Жакшы окугандар жооп берип, жаман окугандар жок болуп кетмек. Андай болгон жок. Мен группада дайыма жанында отурдум да, кызымдын жанында отурдум. Кызым андай эле сабактан кыйналбады. И бул катары эле калган классташтары деле кыйналган жок да. Ошондо мен бааладым, демек жакшы, жогорку деңгээлде сабак өтүп жүрүшкөн үчүн онлайн сабакта булар кыйналган жок депчи. 414 кошу 717 кошу 512 9 13 4 8 9 12 13 1343. Жанат, сен сабакта отурганда сөзсүз түрдө чарчаган учурлар болот. Үйдө деле чарчайсың да, мисалычы. Мектепте болсо көнүгүүлөрдү жасап, мугалимдер сага үйрөтөт. Сен үйдө чарчаганда эмне кыласың? Сен деле көнүгүү жасайсыңбы же кандай? Мен ыр айтам. Ырдап, анда жалпы бизди көрүп жаткан сен менен тең досторуңа, жалпы көрүүчүлөргө ырдап бербейсиңби бизге? Майлы. Балалык, оюнга тойбогон бал дүйнө тазарып, бакчада ойногон балалык,
Кой десе койбогон, бардыгын өзүндөй, таза деп ойлогон. Балалык, балалык, оюнга тойбогон, бал үйдө тазарып, бакчада ойногон. Балалык, балалык, алыска кеттим кайрылбай. Күндө эле Айжан эжеке Жанатты бир аз да болсо онлайн сабакка даярдап аткан болсо, бүгүн мен даярдашканга аракет кылайын. Кандай тапшырма келиптир сенин эжекең ашчы? Адабий окуу китебиңерди алгыла дагы, адабий окуу китебиңерден кайсы бөлүмгө келдик, ошол бөлүмдү карагыла, 4-чү бөлүмгө келсек керек, 4-чү бөлүмдү окуй баштагыла. Демек сен азыр математикаңды жыйнап адабий окууга алат экенсиң, Адабий окуу. 4-чү бөлүмдө күндөлүгүм жанында экен деген кыскача чыгарма бар экен. Буну окуп, андан соң сен видео аркылуу түшүнүүңдү айтып берет окшойсуң, Күнүмү чыгарып. Биздин класста окуган Асан деген баланы эжей доскага чыгарса, анча жооп бере албай койду. Отур, күндөлүгүңдү алып кел деди эжей. Үйдө калыптыр деп араң жооп берди Асанын партасына отуруп жатып. Асанга бүгүн 4 коелу деди мугалим журналга үңүлүп. Күндөлүгүм үйдө эмес, жанымда экен эжей деп Асан күндөлүгүн ала чуркаса болобу? Ошондо баарыбыз дуу күлдүк. Күлбөй турган жорокпу? Эми мынакей азыр техниканы өнүккөн заманы, дал ушинтип видео коебуз дагы. Кетти, өзүң түшүнүүңдү айт. Күндөлүгүм жанымда экен. Биздин класста окуган Асан деген баланы эжеке доскага чыгарса, айтып бере албай койду. Анда эжеке күндөлүгүн алып кел деди. Бирок Асан партага отуруп жатып, күндөлүгүм үйдө калыптыр деп араң жооп берди. Анда эжеке журналга Асанга 4 коелу дегенде, жок эжеке күндөлүгүм жанымда экен деди, деп туруп барып алып барып койду. Бардыбыз дуу күлдүк. Күлбөй турган жорокпу? Эми ушул түшүнүгүңдү эжекеңе жөнөтөсүң. Мынакей достор, өзүңүздөр көргөндөй онлайн окутууда эч кандай кыйынчылык жок. Мектептегидей эле шарт десек болот. Ошондуктан кырдаалдан чыгуу үчүн балдардын билимине эч нерсе тоскоол болбош керек деп ойлойм. Буга ата-энелер дагы, мугалимдер дагы ар тараптан колдогон учуру. Ошондуктан дайыма Кыргызстандын келечеги болгон балдарыбыз аман болсун кашыбызда. Ал эми мектепти сагынган Перизат, Жаннат буйруса сентябрь айында сумкаларын аркага асынып, жалпы биздин достор мектепке барсын деп ниет кылайлы эжеке. Ошондой эле жалпы бизди кыйналып окуткан мугалимдер дагы ишине ийгилик болсун дейбиз. Мынакей сонун окуучуларды тарбиялап бүгүнкү күндө өздөрүнүн мээнетин кылып келе жатышат. Демек, мына ушул мугалимдер бүгүнкү күндө кандай онлайн окутууда аларда деле кызыктар бар, же болбосо ар бир окуучу менен кандай байланышта болуп атат билүү үчүн Нурсултан мырза бизде күтүп турган учуру. Саламатсызбы Нурсултан, келсеңиз бизге мугалимдер тууралуу дагы бир аз маалымат бере кетсеңиз. Саламатсызбы Роза. Урматтуу телекөрүүчүлөр, сиздер да саламатсыздарбы? Бүгүнкү күндө ошо аралыкта окуп жаткан окуучулардын бүгүнкү окуулары менен тааныштыңыздар. Ал эми мугалимдер бүгүнкү күндө кандай иш алып, кандай жумуш алып барып жатканын сиздер менен дал ушул Курманбек Баатыр аттуу лицейинде тааныштырууну сиздерге туура көрдүк. Себеби дегенде дал ушул лицейде былтыркы жылы жалпы республикалык тестирлөө боюнча эң жогорку балдарды алган окуучулар ушул мектептен чыккан. Ошондой эле эл аралык олимпиадада мыкты орундарга дагы ээ болгон окуучулар да дал ушул лицейден чыккан экен. Бул окутууда сыры эмнеде экен, же болбосо өзгөчө методдор бар экен. Ошону сиздер менен биргеликте мугалимдер менен, окуу класстары менен биргеликте тааныштыралы деп чечтик. Алгач эле дал ушул мектептин жетекчиси менен баарлашууну, андан маалымат алууну туура көрдүк. Бул мектептин директорунун аты Якуб Йылдыз. Түрк тилинен да биздин тилге отургону Якуб мырза деп кайрылсак болот экен. Якуб би. Саламатсызбы агай? Саламатсызбы. Ассалаумалейкум. Кандайсыз? Ден соолуктарыңыз? Жакшы, өзүңүз. Кудайга шүгүр.
Агай, бүгүнкү күндө окуулар кандай жүрүп жатат? Дистанттык окуу, аралыктык окуу процесстери жүрүп жатат. Окуучуларыңыздар менен байланыштар кандай болуп атат? Алардын бүгүнкү күндө талаптарын аткаруусу кандай болуп жатат? Азыр бүгүнкү күндө аябай кыйылакпан. Немeye карата балдар да кыйналды, биз да кыйналдык. Кудайга шүкүр, азыр муалlimlerimiz барды балдар менен бирден байланышa geçip Zoom arkalı programlar menen sabahlarımız ulanıp ketkenmiz. Anam bundan sırtkarı Vaysiful degen psikolog center menen nimesi Angilya'da, center Angilya'da olan psikolog center menen baylanışımız var. Bir muallim klasındaki 20 okuyucu bolsa, 24 okuyucu bolsa 6'dan okuyucular gruplarına ayırıp baldar menen psikologçaktan yardım berip kanday dayanışıp gerek mu uçurda kanday sabahlarga motive boluşu gerek nime informasiya berip balдар кызыктын немесинде сабактар өттү. Агай, дагы бир маселе бар да. Сиздердин окуучуларыңыздар бул жердечи жалпы республикалык тестирлөө боюнча эң жогорку балдарга ээ болгон. Андан сырткары сиздердин окуучуларыңыздар эл аралыктагы ушундай мелдештерде алдыңкы орундарды багындырып келе жатышат да. Бул окутууда кандай сырлар бар? Окутуда кандай сырлар бар? Муну өткөн жылы изилдесек, bizim ulanıp ketken, birok daha mani vergen nesneler var. Baldarın kitap okuğa jönünde. Baldarın çet dilleri öğrengeni. Kanday çet dil bilse, kanday köp dil bilse, ona karşı baldar daha köp kitap okuydu. Kurgovoyum nime daha genel olarak bulup. Ansezimi daha jakşı bulup. Anankin oyaktaki paydası var deyip hesap dedi. Anan biz 7. klasta baldarı algandan keyin 7. klasta olimpiyat sabahları başlayıp bizim. Olimpiyat sabahlarına baldar 10-11. klasta girgen demez, 7. klasta başlayıp dayadayız. Onun paydası ayvay köp. 19. klasta baldar mecnagında olimpiyatlara katışıp mesle alıp gelken baldarımız var. Anan 9. klasta baldar olimpiyadasını bilet, ondan keyin 10. 11. klasta Jalpı Respublika teste dayadanat. Ötken yıl Eldiyar Çormanov degen okuyucumuz bilesiz Kırgızistan boyunca birinci mesleği alganda oturup söyleşkönbüz. Neler, nime boldu degenimiz o yakta bir nime aitti. 8. klastan keyin apam ötüp ketkenden keyin benim dostum kitap bolgan. Mektepte sotkaya ruhsat yok, internete ruhsat yok. Onun için benim dostum mektep anan kitap bolup gitti degen. Ona karata biz birinci etajda kitap oku zalı açtık Atayın bu yıl. Ötken yıl baldar, bir baldar 3-4'ten kitap okusa azır bu yıl 7-8 kitap okudu bir baldar. Muyaktaki kitaplar bardığı canı çıkan bestseller degen kitaplar, dünyada en köp okugan kitaplar. Агай, ну быйылкы жылга эме абалга карата бүтүрүүчүлөр дагы, мектепти бүтүрүүчүлөр дагы ушундай аралыкта бүтүрүп атышат да мектептечи. Шан шөкөтү жок, акыркы коңгуроолор дагы эме жылдагыдан айырмаланып кагылып турат да. Быйылкы жылга кандай өзгөчөлүктөрдү киргизүүгө аракеттер жасадыңыздар? Балким окуучулар менен онлайн аркылуу куттуктоолор болдубу? Же болбосо аларды мындай жеринен барып бүтүрүүчүлөргө да мындай каалоо тилектерди айтуулар болду? Azır bizim planımızda o var. Azır baldarının online arkalı bir programa kılıp Mucumanın ayağında bizim Sapat Bilim Bölümü Mekemesi'nin prezidenti Orhan İnandı. Jalpı Sapat Bilim Bölümü Mekemesi'ndeki baldar kutuktaydı. Anankin onu biz baldar kutuktayıp anan baldar menen çok degende ötken yıla karata estelik kalsın deyip kişinin emek kılganbız. Görseniz olur. Buna karata bir baldar estelik kalsın deyip bir nimelerimiz var, oy fikirlerimiz var buyursa. Bütürçülür turalı? Bütürçülür turalı. Anan keyin estelik kalsın nimesinde. Online türde azır sabahlar bitken yok bilesiz. Jalpı Respublikası test bitken yok. Azır sabahlar da ulanıp getet. 20'sine çeyin buyursa sabahlar ulanıp getet. Anan bütürü jönünde de baldara 5 yılın nimesi var. İçinde kalbay işi gerek. Ona karata programlarımız var bu yoksa. Рахмат агай, ишиңиздерге ийгилик болсун. Ал эми урматтуу телекөрүүчүлөр, жүрүңүздөр. Аны дал ошол окуучулардын ийгилик багындырып келе жаткан класстары менен сиздерди тааныштырсак, балким ал жерде да өзгөчө бир сырлар бардыр. Бул класс кандай класс деп аталат?
Бул класс биздин электрондук окуу залы. Бул жерде көбүнчө биздин окуучулар, бүтүрүүчүлөр, чет өлкөлүк жогорку окуу жайларга регистрация болуп аткан балдар, олимпиадага, республикалык, областтык олимпиадага даярданган балдардын бардыгы ушул жерде туруп даярданат. Мындан сырткары биздин өзүбүздүн дагы лицейдин китепканасы бар. Эми бул жаңа стилде жасалган. Булардын баардыгын биз өзүбүздүн мугалимдердин күчү менен жасаганбыз. Бул сүрөттөр, дуалдарга иленген, тиги адамдын башы сүрөттөлгөн келбеттер баардыгы өзүбүздүн сүрөт мугалими колу менен жасаган. Демек, окуучулардын сыры ушунда экен да, туура багытта окутуу, аларга жакшы маанай берүү. Мындан дагы бөлөк өзгөчөлүктөр барбы? Ооба, бизде эми айрыкча айтышат да, мектеп бул турмушка даярдоо депчи. Мен айтат элем, бул мектеп өзү турмуш, даярдоо эмес, мектеп өзү турмуш, ушул жерден башталат. Биз колдон келишинче ата-энелер менен келишимдин негизинде окуткандыктан бул жерде балдарга акыркы замандын акыркы үлгүсүндөгү бардык технологиялар менен биз каржылаганга аракет кылабыз. Ошондой шарттарды түзүп берүүгө милдеттүү деп эсептейбиз. Окутуу усулдарында китептер кандай өзгөчө китептер барбы бул жерде? Окутуу усулдары бул жерде 4 тилде окутулат. Кыргыз, орус, түрк жана англис тилинде окутулгандыктан биздин мектептердин өзгөчөлүгүбүз ошол китептерибиздин көбү англис тилинде. Окуучулар адашып калбайбы? 4 тилди үйрөнүп жатып? Жок, мектептен келгенде биринчи жылы 7-чи класстан баштап кабыл алабыз да. Биз 6-ны бүткөн балдарды кабыл алып, 7-чи класста биз көбүнчө англис тилине басым жасайбыз. Англис тилине даярданып бүткөндөн кийин, андан кийин 8-чи класстан баштап математика, физика, химия, биология сабактары англис тилинде. Түрк тили предмет катары гана окутулат, жумасына 1 саат, 2 саат. Өзүңүз канча тил билесиз, агай? Мен кыргыз тилинде, эми өзүбүздүн тилиме эркин сүйлөйм десек болот. Өзбек тилинде сүйлөй алам, орус тилинде, түрк тилинде. Маданий жактан окуучуларга сабактар берилеби? Балким бийчилер, же болбосо ырчылар болуп калышы мүмкүн. Бизде эми окуучуларды бир гана бул сабактар менен гана нагруждать этип койбостон, бизде бардык кружоктор иштейт, маданий кружоктор, спорт кружоктору, эркек балдар окугандыктан бизде көбүнчө спорт кружокторуна басым жасалат. Кыргыздын улуттук оюндарына, мисалы үчүн тогуз коргоол кружогу бар, комуз кружогу бар, бардыгы иштейт. Башка класстарыңыздарды көрсөк болобу? Балким бул жер бир эле кабинетиңизде мындайбы, же болбосо башка кабинеттериңизде? Азыркы мезгилде бардык класстарда ремонт жүрүп аткандыктан мейли макул көрсөтөйүн. Кабинетибизде бизде атайын дайындалган 2 мугалимибиз иш жүргүзөт. Бирөөсү биздин башка мектептерден өзгөчөлүгүбүз атайын ушундай бөлмө даярдап, биздин лицейди, окуу жайды бүтүрүп кеткен окуучулар менен иштөө, студенттер менен. Бир мугалимибиз азыркы мезгилде университеттерде окуп жаткан студенттер менен, экинчи мугалимибиз университеттерди бүтүрүп иштеп жаткан мугалимдер менен иштешет. Ар дайым тыгыз байланышта болушат. Аларга өзүнчө кээде Бишкекке, чет өлкөгө чыгып, бул эки агай аларга турнирлерди уюштуруп, жалпысынан лицей менен бүтүрүүчүлөрдүн мамилесинин тыгыз болушуна, үзүлбөшүнө кам көргөн агайлар. Ошол булардын бөлмөсү, бул бүтүрүүчүлөрдүн баарынын тизмеси, адрестери, эмне иш кылып атат, азыр ошолордун баардык маалыматтары камтылган. Бардыгын архивге салып коет экенсиздер да? Архивде анан азыркы заманбап технологиялар бар эмеспи? Ошолор менен тынбай байланышып турабыз биз. Балким келечекте керек тип алар деп. Керек тиет. Азыр 1170 бүтүрүүчүбүз бар. Ушул мезгилге чейин биздин ошолордун 95% десек болот, бардыгы менен байланышыбыз бар. Бүтүрүүчүлөрүбүздө мамлекеттик иштерде, кызматтарда иштеп аркалагандары бар, жеке сектордо эмгектенгендер бар. Мисалы үчүн айта кетсек, ушул Жалал Абад шаарыбыздын эле ички иштер бөлүмүнүн биринчи орун басары начальниктен Мавлянов Темирлан бул жерден бүткөн, подполковник. Эмил Өткеев деген Кыргызстанга белгилүү кинорежиссер бар, ошо биздин бүтүрүүчүбүз деп сыймыктанып айталабыз. Кутман Мамыров деген бар, Кыргыз Республикасынын экотех инспекциясында биринчи орун басар, министрдин орун басары. Рахмат агай, ишиңиздерге ийгилик болсун. Ар дайым аман болуңуздар. Мугалимдердин бүгүнкү күндө мээнети чоң. Ошону менен бирге эле мугалимдер бул дүйнөдө мындайча айта турган болсок эң улуу адамдар деп дагы теңештирсек болот. Себеби дегенде окуучуларга жол көрсөтүп, аларга билим берген дал ушул мектептен башталат экен. Сиздерге терең ыраазычылык менен ийгилик каалап кетебиз. Рахмат келгениңиздерге.
Сіздерге игілік болсын. Мына ушинтип урматтуу телекөрүүчүлөр, бүгүнкү күнү мугалимдердин аткарып жаткан жумушу менен дагы күбө болдуңуздар. Ал эми мен бүгүнкү көрсөтүүнү студияга Жумагүлгө узатам. Жумагүл. Рахмат Нурсултан. Ал эми биздин студиябызга дагы жаңы конокторубуз келип калды. Конокторубуз менен тааныштыра кетсек, оончу, аткаруучу, маданияттын мыкты кызматкери Эмиль Балтагулов бүтүрүүчүлөрүбүздү куттуктап келген. Кош келипсиз. Ошондой эле Жалал Абад облустук медиа борборунун директору. Бүгүн бизге АТН катары чакырдык сизди. Тургунбай Алдакулов агайыбыз келген. Саламатсызбы? Саламатчылык. Кош келипсиздер. Рахмат. Алгач эле мына ошол быйыл өзгөчө болуп жатат деп айтсак болот. Бүтүрүү акыркы коңгуроо 2020 аралыктан өтүп жатат. Мына ошол аралыктан өтүп жатканда сиздердин дагы окуучулук кездериңиздерге кайтып баралы деп турабыз. Анткени жылда эле мектепке барып куттуктап, окуучуларды көрүп, өзүбүздүн жаш кезибизди эстесек, бул жолу андай болбоду. Бирок мынакей ушул жерден эстейли деги эле. Алгачкы суроом сизге болсун. Мектепти мына ошол бүтүп атканда же болбосо окуучулук кезиңизде кандай болчуңуз? Жош белеңиз же болбосо шоктукту көп кылып мугалимдерди артыңыздан көп чуркаткансызбы? Кандай болгонсуз? Мен эми мектепти эстегенде бир эле мектепти эстей албайм. Мен көп жерде окуганмын. Ошо Чаткал районуна караштуу Терексай орто мектебинде, Шаковтар шаарчасында Гагарин орто мектебинде, Ала Бука районунда Акбашат орто мектебинде, анан Чүйдө Ысык Ата районунда Эпкин айылында көп жерде балалык кезим өттү. Ошондуктан мен баарын бириктирип туруп бир эстегеним, кайсы жерде болбосун ар бир майрамда сахнада элем да. Ошон үчүн мен көбүнчө ошо алып баруучулук кызматта болобу, ырчылык кызматта болобу, дайыма сахнада жүргөндүктөн көбүнчө эле ушул концерттерди, майрамдарды эстейм. Анан андай шоктук кылганымды эле эстей албайт экем. Бирок колдон келишинче жакшы окуганга аракет кылгам. Анан көбүнчө ошо чыгармачылыкка кызыкканым үчүн дагы кээ бир сабактарыман бирок 4 алып калган учурларым болгон. Жалаң 5 кыла алган эмесмин да. Маданий иш-чараларга катышып жүрүп шоктукка убакыт болбой калган деп. Шоктукка дагы анан өтө жакшы окуганга да убакыт болбой калган да. Же болбосо баягы жакшы катышып, активный болуп жүрүп, атайлап 5 коюп койгон убакыттар болгонбу? Мугалимдер барбы? Мугалимдер бирок таланттарды негизи эле элибиз сыйлайт эмеспи? Кээ бир учурларда ошол сүрөт тартуу жагынан дагы мугалимдерге көп көмөк көрсөтөлөм да. Бир сцена эмелер чыгарып берип, анан мугалимдер сүрөт жагынан дагы, музыка жагынан дагы баалап, кээ бир учурларда алдыга мындай тартып сүрөгөн учурлар, көтөрмөлөгөн учурлар болгон да. Мугалимдердин эсинде анда тартиптүү, активдүү окуучу катары калыпсыз да. Анан дагы ошол окуучунун тартиптүү болуусу үчүн, билим алуусу үчүн дагы ата-энелердин дагы орду чоң экен. Негизи биз баарыбыз эле билебиз, агай сиздин балдарыңыз мынакей мыкты окуучу болуп, жетишкендиктерге жетишип, дүйнөлүк олимпиадаларга дагы катышып жүрөт. Анан быйыл негизи өзгөчө болуп жатат деп айтсак болот. Аралыктан окуп жатышат. Бул нерсе бир жагынан караганда бала менен ата-энени жакындаштырды десек болот. Ата-энелер мугалимдердин канчалык эмгегин билди, жон тери менен сезди десек болот. Деги эле сизге быйылкы жыл кандай болду? Балдарыңыз менен отуруп сабак окудуңузбу? Кандай кызыктуу учурлар болду? Рахмат Жумагүл, мына абдан жакшы белгилеп кеттик. Чындыгында мына кырдаап бизге канчалык оорчулук алып келбесин, бирок жакшы мындай жыйынтык чыгара турган көп жагдайлар болду да. Балдарыбыздын айрым сапаттарын, мүнөзүн, каалоолорун, дүйнө таанымын, табитин эми мындай жакшы тереңирээк билдик деп ойлойбуз да. Сиз белгилеп кеткендей, чынында биздин балдар дүйнөлүк олимпиададан, республикалык, эл аралык бир нече олимпиадаларда жакшы бир жыйынтыктарга жетишкен. Былтыр чоң уулум 11-классты бүтүп чет өлкөдө окуса, быйыл экинчи уулумду мына Кудай буйрса 11-классты астанасына аттап атат. Мен Кудайга биринчи кезекте ыраазычылык билдирем ушундай билимдүү балдарды насип кылган үчүнчү. Бул жерде ата-эненин ролу да өзгөчө болуш керек. Албетте менден көпчүлүк сурашат да, кандай ушундай ийгиликтерге жетип жатат, эмне кылып тарбия бересиз депчи. Албетте орду бар. Биринчи кезекте мен айтат элем, ата-энелерге кеңеш катары деле деп айтсак болот. Бул биринчи кезекте ата-эненин батасы. Көп бата кылыш керек, көп дуа кылыш керек да. Тасыркымда болобу, сапарда болобу, кайсы жерде болбосун баласына көп бата кылыш керек. Аябаш керек. Бул эч нерсени талап кылбайт. Бул убакытты гана талап кылат. Отуруп көп жерде бата кыла бериш керек. Балдарым мээнети кайтсын, балдарым келечеги кемин болсун, балдарым ырыскысы бийик болсун, ыймандуу болсун дегендейчи көп да эми каалоо тилектер. Ал эми экинчи нерсе бул таза мээнет деп ойлойм да. Таза мээнет. Эч качан балага азыктандырган, кийиндирген каражат маселесинде эч качан бирөөнүн акысын аралаштырбаш керек. Эч качан аралаштырбаш керек. Бул көзгө көрүнбөгөн нерсе. Кээде байкабай туруп ошол нерсени аралаштырып алсаң,
анын ден соолугунан келечегинин башка жагынан байкалып калышы ыктымал да. Кудай сактасын. Ошон үчүн балдарга дайыма адал эмгек менен, маңдай тер менен тапкан азык менен азыктандырып, кийимди кийгизип, билимине да башкасына да ошону сарпташ керек деп ойлоп атам да. Ал эми үчүнчүсү албетте убакыт бөлүш керек. Убакыт бөлүш керек. Бирок биз деле эл катары убакыт бөлөбүз деп ойлойм. Мен өзгөчө эртеден кечке балдар менен алектенген деле киши эмесмин. Ага карабастан мүмкүн болушунча балдар менен алардын түйшүктөрү менен ички дүйнөсүндө эмне болуп атат ошо менен бир маалымат алганга аракет жасайм. Негизгиси биринчи, экинчи деп ойлоймун. Ошо биринчи, экинчи маселеге жакшы көңүл бурса, Кудайым баарына жакшы билимден болбосо башка жагынан чоң ийгиликтер жараткан перзенттерди насип кылат. Негизги ата эне үчүн баланын ийгилиги бул ден соолугунун мыктылыгы, тарбиясынын жакшылыгы да. Ал эми жашоодо өйдө ылдый боло берет. Бир күн ийгиликке жетет, дагы бир күн башкача болот, Ошондон балдарды мен айтып элем, кечке эле баягыдай кылып нагрузка бере бербеш керек. Англис тил билесиң, ийгиликке жетишиң керек, сен баланчынын баласынан эмнен кем деп талап кыла бербеш керек. Негизи ден соолугу мыктыбы, тарбиясы жакшыбы, Кудай буйрса ал жашоодон ордун таап кетет да. Бүгүнкү чыгарылышыбыздын ошол майрамдык чыгарылыш жалпы эле бүтүрүүчүлөрдү куттуктоо иретинде анда сизден жакшы бир окуучулук кездерди эстей турган бир чыгарманы чогуу укпайлы. Ооба, эми ошол акыркы коңгуроо дегенде эле биз ошо Бекбарбиев агабыздын окуучулук күндөрүн эстейбиз. Айрыкча ошол биздин убактарда көп ырдалды. Актай барак алганмын, ак кайык жасаганмын, окуучулук өмүрүм деп жазганмын. Аккан суга салганмын, көккө чуркап барганмын, узаганча кол булгалап калганмын. Агып кеткен окуучулук кайыгым, эми издеп таппай калдым дайыным. Үнсүз тиктеп тоонун булагын, өткөндө эстеп күтүп тураммын. Аттиң менен ошол бала курагым, үнсүз тиктеп тоонун булагын, өткөндө эстеп бүгүн тураммын. Аттиң менен окуучулук курагым. 10 жыл бирге туздаштым, классташым, курдашым, аман болгон тагдыр кайда бурбасын. Акыл айтчу ардайым, эжелерим агайым, кеч болсо да рахматым айтайын. Алып кеткен окуучулук кайыгым, эми издеп таппай калдым дайыным. Үнсүз тиктеп тоонун булагын, өткөндө эстеп күйүп тураммын. Аттиң менен ошол бала курагым, аттиң менен окуучулук курагым, аттиң менен ошол бала курагым. Баракелде. Чоң рахмат, кандай сонун. Негизи мына ушул ырды укканда эле өзгөчө гитара менен ырдаганда баарыбыздын эле эсибизге баягы мектептин багында отуралы, классташтар менен ырдаганыбыз эске түшсө керек. Сиздерде деле болгонбу негизи ушинтип классташтар менен чогуу сабактан кийин качып барып ырдап, же болбосо? Албетте биз көбүнчө кечкисин айылды жаңыртып ырдачубуз балдар чогулуп алып. Анан мектептин багында ырдамак турсун. Сабак башталганда балдар мугалимден суранышат эле да, эжеке бүгүн Эмил жаңыр жазып келипти. Сабактан алдында бир аз ошону укпайлыбы деп, орус тили болобу, математика болобу, музыка сабагына айланып берчүбүз да. Ар бир саат. Ырдап анан бир аз көңүлдү көтөрүп алып анан сабакты баштачубуз. Агай, негизи сизде деле бул нерселер болгон болсо керек. Азыркы мисалы өзүңүздүн эле балдарыңыз дагы окуучу, алардан да байкайсызбы мисалы ушинтип классташтар менен чогулуп келип алып ырдап, классташтар чогулуп үйлөргө да барып алчукко. Ошол нерселерди ата-эне катары байкап, өзүңүздүн жаштыгыңыз эске түшөбү балдарды көрүп? Азыр Эмил мырза эң сонун ырдаганда биз ошол мезгилге бир саякат жасап атып, кыялдан.
быйыл бизге бүтүргөнүбүзгө 25 жыл болуптур. Бирок ошол классташтар менен кездешкен мезгилде, отурган мезгилде кадимкидей биз бири-бирибизге дагы деле ошол мектеп окуучусундай биз-бизге баягы каада күтпөйбүз да. Ошондой бапырап, жапырап ачыкпыз. Бири-бирибизге мындайча айтканда сырыбыз, мүнөзүбүз, деңгээлибиз белгилүү да. Өтө сонун эс аласың да. Ал жерде жасалмалуулук, ал жерде башка бир комплекстер жок. Ал жерде ушунчалык бир сонун атмосфера болот. Азыр ырдагандай эле биз ошондой күндөр керемет күндөр да. Адам кадимкидей жашара түшөсүң да. Биздин балдарда да ошондой нерселер бар. Балдарды карап туруп сен өзүң өмүрүң өтүп баратканын сезеткесиң. Сенин ошол мезгилдеги арзуу кылган жана жаштык күндөрүң азыр булар жашап аткандыгына бир чети канеет кыласың. Мына бул кезек буларга келди депчи. Ошол мен учурдан пайдаланып ушу классташтарымды мен 25 жылдыгы менен куттуктап коеюн. Куттуктайбыз. Негизи эле келиңиздер анда жалпы бүтүрүүчүлөрдү, ошондой эле классташтарыңыздарды куттуктап койсоңуздар, Кичинекей бир жамандыктын артында чоң бир жакшылык турат дейт да. Буюрса келечекте дагы жакшы чоң бир майрамдарды, тосчу жакшы күндөр алдыда. Ошондуктан кап этпей бүтүрүүчүлөр барыңыздарды чын жүрөктөн куттуктайбыз. Эң негизгиси эми бир жылдык майрамды тоспой калганы менен тагдырыбыз чечилбейт. Ошондуктан негизги алдыдагы тагдыр, алдыдагы бир келечек кенен болсун. Ар бириңиздердин ойлогон ой максаттарыңызга жетип, Кыргызстаныбыз үчүн өтө бир керектүү, өтө бир жардамы тийген бир мыкты адистерден болушуңуздарды каалайбыз. Кесип ээлери болушуңуздарды каалайбыз. Сиз дагы кыскача Рухсат берсең, Жумагүл, мен учурдан пайдаланып, мен өзүмдүн мектепти бүтүрүп жаткан балама ушул экран аркылуу калуу тилек айтып койсом. Мына биринчи кезекте мен Адилбек Абдирасулов бул Оштогу Сем лицейинен бүтүрүп жатат. Бул жерде биринчи класска кадам таштаган мезгил экен. Мына көз ачып жумганча мына ушул күн өтүп кетиптир. Мына ошол мезгилде биринчи класска кадам таштап 1 сентябрда келген мезгилде ошол жерден чыгып жалпы окуучуларга ушундай бир каалоо тилектерин айтып чыкты эле. Мына көз ачып жумганда арадан 11 жыл өтүп бүгүнкү күндө мына 11 классты аяктап жатат. Мен Адилбек сен менен сыймыктанам. Кудайга мен ыраазычылык билдирем ушундай акылдуу, билимдүү баланы насип кылганына. Мына окуу жылдарында бир нече эл аралык олимпиадалардан илимдин эң чоң падышасы деп айтат, математика, татаал математика боюнча ийгиликтерге жетиштиң. Кудайым мына ушул мээнетиңди кайтарсын. Мына ушул жасаган ийгиликтериң мекенибизге, элибизге, өзүңө пайдалуу болсун, болжолуу болсун. Ана мен учурдан пайдаланып, жалпы биздин быйылкы ушул мектеп астанасын аттап турмуштун сапарына багыт алган бүтүрүүчүлөргө, балдарыма деп айтайын, ак жол каалаймын. Кудайым сапарыңарды байсалдуу кылсын. Жашоодо көп деле чоң татаал нерсе жок. Эгерде биз жашоону жеңил элестетсек, жашоого даяр болсок, 3 эле сөз менен жашоонун маңызы аныкталат экен да. Бул биринчиси, жашоодо түрдүү кырдаалдар болот, ага сабыр кылыш керек экен. Анан экинчиси, албетте ийгилик болгон мезгилде шүгүр кетириш керек экен да. Үчүнчүсү, дайыма бизди жараткан, бизге ийгилик берген, өмүр берген, жаштык берген жаратканга мындайча айтканда алкоо, зикир айтып жүрүшүбүз керек экен. Эгерде биз мына ушул 3 сөзгө татыктуу инсан болсок, сөзсүз жашообуз маңыздуу, башкаларга да, өзүбүзгө да пайдалуу болот да. Ошондон силерге мен ушул ата катары ушул каалоо тилекти айтам. Жашооңордо өзүңөрдүн ордуңарды таап, мекенибизге, элибизге, жерибизге кызмат кылган мыкты инсандардан болгула. Рахмат сиздерге алтындай убактыңыздарды бөлүп келгениңиздер үчүн. Ал эми урматтуу телекөрүүчүлөр, ошондой эле бүтүрүүчүлөр, биз сиздерден бүгүнкү майрамыңыздар менен куттуктайбыз. Ар бир нерсенин артында жакшылык болот, андыктан бул күн дагы өзгөчө бир жакшылыктын унутулгус күн деп айтсак болот. Ал эми келечек мына ошол жаштардын колунда. Андыктан урматтуу жаштар, сиздердин алдыга койгон максаттарыңыздарга жетишиңиздерге тилектешпиз. Ошондой эле алдыга кандай кесипти тандаган болсоңуздар, дал ушул кесиптин үзүрүн көрүп, Кыргызстаныбызга өз салымыңыздарды кошушуңуздарга тилектешпиз. Ал эми биз көрсөтүүбүздү улантуу үчүн кесиптештерибизге кезекти бермекчибиз.